الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Сөзімді чексіз мейірімді және сенімсіз ырайымды болған Аллах Тағаланың ісіменен баштағандан кейін бүткіл аламдың иесі болған Аллах Тағалаға чексіз мақтауларды айтып, андан кейін бізден сүйікті жарыкер пайғамбарымызға Аллахтың салам жана салаваттарын жолдағандан кейін бейшелерінен салам болған Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Барыңыздарға Аллахтың тыныштығы, берекесі жана ырайымы барыңыздар болған болсын. Буга чейинки сиздер менен сөз кылган сабактарыбызда эрте менен кечинде окулган зикир дуанын берекеси, пайдасы жөнүндө сөз кылып өткөнбүз. Жана өткөнкү сабакта эң алгач эле ошол зикирлердин башталган башында, бастабында Аллах Тааланын өзүнүн сөзү болгон Кур'ан Каримдеги эң улуу аяттардын бири болгон бул аят аль-Курси жөнүндө сөз кылганбыз. Ал жерде албетте аят аль-Курсинин фазилети жөнүндө, аят аль-Курсинин орду жөнүндө, аят аль-Курсиге тиешелүү кээ бир окуяларды эскерип өткөнбүз. Андан тышкары андан кийинки эле окула турган зикир болсо, бул Аллах Тааланын өзүнүн ошо Кур'андагы факул фуаллахат Самат сүрөсүндөгү андан кийинки эле эки катым муаввизатейн деп шариятта таанылган, белгилүү болгон эки коргонуч сүрөлөрдүн, кыска сүрөлөр жөнүндө сөз кылып өткөнбүз. Чындыгында ал сүрөлөрдүн ушунчалык мусулман адамдын жашоосунда орду маанилүү, мааниси терең болгондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи сиз менен бизге өрнөк кылып жиберилген пайгамбарыбыз өзүнүн күнүмдүк жашоосунда, ибадаттарында бул сүрөлөрдү кайталап көп окугандыгында, анын ичинде пайгамбар эрте мененки кечки зикирдин ичинде окугандыгы, аны бир эле жолдон эмес, балким 3 жолдон окугандыгы, аны ар бир намаздан кийин дагы пайгамбар саллаллаху алейхи бул сүрөлөрдү окугандыгы өтө бир маанилүү экендигин түшүндүрөт. Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи өзү хадисте айткандай эле وما نهيتكم عنه فانتهوا وما امرتهم به فافعلوا ما استطعتم деп айткан. Мен силерге кайсы бир нерсени эгерде кайтарсам, тыйсам, андан силер толук тыйылгыла. Эгерде кайсы бир нерсени буйрусам, Аллах Таала тарабынан буйрулган нерсени аткарууда алыңардын мүмкүнчүлүгүнө жетишинче аткаргыла деп пайгамбар өзү жеткилеп өткөн. Себеби дегенде Аллах Таала Кур'ан Каримде дагы бир башка аятта баяндап өткөндөй эле لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи силер үчүн пайгамбарыбызда толук динди ала турган, динди үйрөнө турган толук үгүт насааттар бар эле деп Аллах Таала кабар берген. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи бул сүрөнү кайра окугандыгы, өзү жашоосунда сыйкыр таасир берип, сыйкырдан улам ооруп калгандан кийин айыгуусуна Аллах Таала атайын эки периштени алып түшүп, Жебрейил периште өзү менен кошо атайын эки периште Жебрейил периште менен түшүп пайгамбарыбызга дем салгандыгы жөнүндө, дем салып ошол сыйкырдан айыгуусуна ошол эки сүрөнү Аллах Таала атайын түшүргөндүгү жөнүндө сөз кылганбыз. Чындыгында бул сүрөлөрдүн ар бир адам эрте мененки кечки зикирде окуу менен сиз менен биздин көзүбүзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн көптөгөн жаман нерселерден, зыяндуу нерселерден, душмандан Аллах Таала толук өзү коргонучуна алуу жөнүндө сөз кылып өткөнбүз. Мына ошондой эле ошол зикирлерге улай эле алгач аят аль-Курсини, андан кийин Ихлас сүрөсүн, андан кийин ошол Фалак, Нас сүрөлөрүн 3 жолдан окугандан кийин, андан кийинки эле эрте менен кечинде окула турган зикирлердин ичинде пайгамбар саллаллаху алейхи бул хадисти риваят кылганда Абдуллах ибн Мас'уд разияллаху анхудан риваят кылган хадисте ушундай деп айтат: أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده وأعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر والفتنة الدنيا وربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر деп пайгамбар саллаллаху алейхи ушул зикирди айткан. Бул зикирди чындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи сиз менен бизге
жеткизүүдө имам Муслим риваят кылган хадистерде дагы келген. Бул хадисте ида асбаха ахадукум дегенде, бул эгерде ушул эле асбахна дегенде кимдир бирөө биз таң аттырган кезде дей турган болсо, ошол эле хадисти кимдир бирөө кеч кирерде дагы окуса болот, окула турган зикирлердин катарына киргизген. Буга чейин биз сөз кылып өткөндөй эле таң атканда дегенде бул таңкы намаздын азаны айтылгандан кийинки зикирдин убактысы башталары жөнүндө сөз кылып өткөнбүз. Ал эми кеч киргенде дегенде ида амса дегенде бул жерде кеч кирүү деген мааниде дагы бир кыскача камтып кете турган түшүндүрмө маселе бар. Чындыгында кеч кирүү дегенде күндүн баткандан кийин кечтин түндүн башталгандыгы бизге түшүнүктүү. Бирок шариятыбызда Аллах Тааланын алдында ар кандай убакыттар бар. Ошол убакыттардын биринде күн менен түнү Аллах Тааланын периштелери түшүп турган убакыт. Анын ичинде зикирдин эң алгачкы баштала турган убактысы асыр намазынан кийин шам намазына чейин экендиги белгилүү. Себеби дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи берекелүү хадисинде айтып өткөндөй эле периштелердин эң алгачкы бир бөлүгү асыр намазынан кийин жер бетине түшөт. Ал периштелер болсо таң атканга чейин адам баласынын бул жер бетиндеги кылган амалдарына, жашоосуна күбө болот дагы. Андан кийин алар таңкы намазга, багымдатка азан айтылган кезде алар көтөрүлөт. Ал эми ал кезде күндүзгү периштелердин түшүү убактысы болот. Демек, периштелердин жер бетине Аллах Таала тарабынан түшүрүлүп жана алардын бир экинчиси кайра көтөрүлүп аткан учур алгачкы убактысы асыр намазынан кийин болсо, андан кийинкиси бул таңкы багымдат намаздан, фажр намаздан кийин болот. Демек, периштелердин күн түн периштелердин алмашуу убактысына зикир кылуу убактысы дал келет деп айтабыз. Себеби дегенде бул окулуп аткан зикирди адам баласы өзүнө ошол көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн жин шайтандардан жана адамдын көзүнөн, назардан сактанууга себеп боло турган нерсе дейт. Демек, коргонуч бул ошол жин шайтандардын жашоого, алардын тиричиликке ойгондоодон алдын адам баласыны Аллах Тааладан өзүнө коргонуч кыла турган нерсе болгондуктан, демек зикирдин убактысы эрте мененки дегенде, демек таңкы намаздан кийин, фажырдан кийинки болсо, азан айтылгандан кийин. Ал эми кечки дегенде асыр намазы азан айтылгандан кийин, ошол убакыттан баштап асыр намазы окулгандан кийин күн батканга чейинки окула турган убактысы болуп эсептелет. Мына ошондуктан бул хадисте асбахна дегенде ида дахална фис сабах деп айткан. Ай асбахна мультамисина бихифзик дегенде. Аллах Таала өзүңдүн коргонучуң менен таң аттырып бул жарык дүйнөгө кайрадан Аллах Таала сиз менен бизди тирилткендигине Аллах Таалага шүгүр айтуу максатында дагы асбахна ва асбахал мүлку лиллах валхамдулиллах деп айтканды үйрөттү. Чындыгында эмне дейт? Биз Аллах Тааланын өзүнүн жардамы менен, Аллахтын коргонучу менен бүгүн дагы бир жашообузда таң аттырдык, көзүбүздү ачтык дейт. Васбахал мүлку лиллах, чындыгында бүт бардык мүлк Аллахка таандык болгон бүт бардык мүлк дагы кошо адам баласы менен рызкысы, анын жашоосу кошо ойгонгондугу. Валхамдулиллах деп Аллах Таалага дагы чексиз мактоолорду айткан. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Чындыгында бул зикирде ла илаха иллаллах бул адам баласынын эң алгач динге кирген нерсеси жана эң акыркы келимеси деп айтыла турган биздин бул иман келимеси, тавхид келимеси. Демек, бул иманды пайгамбар салам ошондуктан ким эгер чын жүрөгү менен айткан абалда таң аттырып ошол кечте көз жумса, же болбосо ким кеч киргенде ыхлас менен ушул иман келимесин айтып эгерде таң атканча көз жумса, дахалал жанна, ал бейишке кирет деп пайгамбар сүйүнчүлөгөн. Мына ошондуктан ар бир адам өзүнүн иманын күндүр түндүр жаңылап, келимесин кайра-кайра оозуна алып, тилин ушул келимеге, тавхид келимесине адаттандыргандыгы, өзүнүн жүрөгүнө ушул тавхид калимасин сиңдиргендигинде турат. Мына ошондуктан дагы бул нерсенин ар биринин аркасында бир хикматы, бул жашоодо адамдын нафси, адамдын жүрөк ички дүйнөсү жашоодо эмне нерсени сиңдирсе, ал адамдын башына оор кыйынчылык келген кезде, тагыраак айтканда адамдын денеси кысылып, жан чыгар кезде ошол денеге сиңген нерсе кайрадан чыгат. Мына ошондуктан азыркы учурда бул өлүмгө чейин эле белгилүү бир убакытта адам баласы дарыланган кезде, ага бир дарылоо үчүн наркоз берилген кезде, адам баласынын ичинде эмне болсо нерсе анын тилине чыккандыгын байкоого, көрүп
турмушта көп болуп жүрөбүз. Демек адам баласы жашоосунда эмне нерсени өзүнө сиңдирсе, адамдын жаны чыгар кезде, өзүн жоготкон кезде, албетте ошол нерсенин бардыгы тилибизге чыгып баштайт. Аллах таалам бизди шерменде кылбасын, эки дүйнөдө шерменде кылуудан сактасын. Мына ошондуктан Алла бул жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эртең мененки кечки зикирлеринин ичинде дагы бир жолу ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах деп биздин иманыбызды жаңырта турган, иманыбызды тазарта турган келмени кошуп үйрөтүп кетти. Аллахумма инни ас'алука хайра хазал яум ва хайра ма ба'да деди. Пайгамбар салам андан кийинки зикирге улай эле Аллахым, мен сенден бул күндүн жакшылыгын сураймын деди. Ва хайра ма ба'да, жана мындан бул күндөн кийинки мындан кийинки келе турган дагы жакшылыктарыңды сураймын. Ва а'уду бика мин шарри хазал яуми ва шарри ма ба'да. Жана бул күндүн жамандыктарынан, жана бул күндөн кийинки келе турган жамандыктардын баарынан сактооңду сураймын. Аллахумма инни а'уду бика минал касал вал кибар ва суил кибар ва азабил кабр деди бул риваятта. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте эмне деди? Аллахым, мен сенден жана Аллахумма инни а'уду бика минал касал ва суил кибар деди. Аллахым, мени жалкоолуктан жана кор болгон карлыктан сактагын деп дуа кылганды үйрөттү. Ва азабил кабр, жана кабр азабынан сактай бер деди. Башка бир риwayatта со Аллахумма инни а'уду бика минал касал ва суил кибар ва а'уду бика мин азабил кабр. Бул жерде башка бир риwayat Аллахумма инни а'уду бика минал куфри вал факр деп айтып өтүп кеткен. Чындыгында бул пайгамбар бул хадистин ичинде караңыз. Жалкоолуктан жана кор болгон карлыктан сактагын деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллахтан коргонуп сурады. Демек жалкоолук дагы бул бир оору, жалкоолук дагы бир адам баласына түшкөн чоң бир сыноо. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз бул нерседен коргонуч сурады. Демек пайгамбарыбыз коргонуч сураган, пайгамбарыбыз андан кутулууну сураган нерсенин бардыгы адам баласы жашоосундагы эң жаман сыфаттардын бири. Демек жалкоолук бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман көргөн жана Аллах таалага жагымсыз болгон сыфаттардан бири. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз коргонуч сурады. Эми бул жерде дагы бир маани бере турган нерсе, ал пайгамбарыбыз Аллахумма инна а'уду бика минал касал ва суил кибар жана кор болгон карлыктан сакта деп дуа кылды. Демек, кор болгон карлык дегенде адам баласы бул жашоодо эч кимге кор болбостон, өзү басып жүрүп, өзүнүн ден соолугу менен, өзүнүн ибадаты менен, иманы абири менен эч кимге зар болбой, эч кимге кор болбой өтүүсү жөнүндө пайгамбарыбыз баса белгилеп айткан болсо, экинчи дагы бир маанисинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жалкоолуктан жана кор болгон карлыктан сакта деп аткандыгы, демек жалкоолук адам баласынын жашоосунда эртеңки кор болгон карлыкка алып келе турган кесепети бар экендигин дагы түшүндүрөт. Себеби дегенде пайгамбарыбыз жалкоолуктан жана кор болгон карлыктан сакта деп экөөнү жанаша алып келгендигинде турат. Аллахумма инна а'уду бика минал куфри вал факр деп айткан. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул хадисте жана куфрлуктан дагы, факырлыктан, жакырлыктан сакта деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган. Демек бул жерде дагы адам баласы жакырлык дегенде такыр күнүмдүк жашоого жетпестен үзүкчүлүк менен жашаган абалды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскерип атат. Демек адам баласы ушунчалык баягы жакыр болуп, колунда эч нерсе жок болуп жашагандагы бул дүйнөдөгү оң бир кордук жана бир кыйынчылыктардын бири болуп эсептелет. Бул жерде дагы бир маани бере турган нерсе имансыздыктан, күфрлуктан жана факырлыктан өтө жакыр жашаган корлуктан дагы сактаган деп дуа кылды. Демек азыркы учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул өтө бир кедей, өтө бир жакыр болуп кыйналып жашаган адамдар ал дагы Аллах Таала тарабынан бир жаман нерсе экендигин, жаман оор бир сыноо экендигин дагы Аллах Таала тарабынан коргонуу сурап аткандыгы. Кала берсе, ошол учурда дагы бир маани бере турган нерсе, бул жерде адам баласы ошол өтө кор болгон жакырлыктан, өтө кор болгон колунда жоктуктун айынан адам баласы ошол куфр, имансыздыкка кетип калуу коркунучу бар экендиги жөнүндө эскертип өтөт. Мына ошондуктан башка динге өтүп кеткендердин, башка диндеги өзүнү мусулман болуп төрөлүп, анын ата энеси мусулман болгон, ата бабасы мусулман болгон адамдардын башка динге, башка бир агымдарга өтүп кеткендигин карап отурсак, жашоодо көпчүлүк абалда, көпчүлүк учурда ошол адамдардын ошол колунда жоктугу же ал адамдардын карызга батып кеткендиги, ушунчалык каражаттан кыйналганда ал адамдарды ошол каражат аркылуу өзүнүн ошол колундагы жакырчылыктан пайдаланып, аларды башка динге тартып кеткен абалдар, учурлар өтө көп.
кезигет. Мына ошондуктан дагы адам баласы бул оор сыноодон кутулууга эң алгач ыймансыздыкка алып бара турган бир оор бир кыйынчылыктан Аллах Тааладан алгач жардам сурай турган, коргонуч сурай турган нерсе экендигин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп өттү. Ва азабил кабр ва азабин нар ва азабил кабр. Жана Аллахым өзүңдү дозок отунан жана кабыр азабынан куткара көр деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул зикирде баса белгилеп өттү. Чындыгында бул хадисте дагы бир аз өзүнүн маанисине токтолуп кете турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар бир аткан таңыбыз сиз менен биз үчүн Аллах Таала тарабынан берилген чоң бир неемат экендигин түшүндүрөт. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн башка бир хадисинде өзү айтып өткөндөй эле "Мен асбаха минкум аминан фи сирбихи" деп айткан. Кимде ким силердин таң аттырганда көзүн ачкан кезде аманчылыкта, тынччылыкта көзүн ачкан болсо деди. Демек, аманчылык, тынччылык бул эң чоң байлык. Вал муафиан фи сиххатихи. Башка бир аятта фи жасадихи деп айткан. Эмне дейт? Силердин эгер ден соолугу чың болгон абалда болсо, экинчи эң бир Аллах Таала тарабынан берилген эң чоң неематтын экинчиси бул адам баласынын ден соолугу болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи хадиске улай эле ва индаху кута яумихи деди. Анын алдында бир күндүк азыгы болсо деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баса белген. Эмне үчүн? Себеби дегенде бир күндүк гана азыкты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып өттү. Себеби дегенде адам баласынын негизги бул жашообуз бир күндүк сыяктуу. Себеби дегенде кечеги өткөн күн кайра кайрылып келбейт. Ал эми эртеңки күнгө чейин Аллах Таала кимибизге өмүр берет, кимибиз эртеңки күндүн таң атабыз, эртеңки күндүн таң атканын көрөбүз. Ал Кудайга гана белгилүү, Кудайга маалым нерсе. Мына ошондуктан бул жашоо бир күндүк деп элестеткен сыяктуу. Бул жашоо бир күндүк. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде "Фалянзур нафсум ма каддамат лигат". Ар бир нафс эртеңки күнгө эмне даярдагандыгын карап койсун деди. Эртеңки күндөн максат Аллах Таала кыямат деп айткан. Демек, ар бир адамдын бул жашоосу бир күндүк гана жашоо сыяктуу. Кечеги күн кетти, кечеге кетирген кемчиликти кайталабай, бүгүн кечеге жетишпей калган, кыла албай калган жакшылык иштерге жетишүүгө аракет кылуу керек. Ал эми эртеңки күнгө Аллах Тааладан үмүт кылып, жакшы тилек ой максат менен жашай турган нерсени үйрөткүсү келди. Мына ошондуктан дагы пайгамбар жана хадисте улай эле Аллахумма инни ас'алука хайра ма фи хазал яуми ва хайра ма ба'да деди. Аллахым ушул күндүн жакшылыктарын сенден сураймын. Жана мындан кийинки келе турганга Аллахым эгер өмүр берсең, Аллахым эгер мага убакыт берсең, жашоо берсең, андан кийинки келе турган жакшылыктарыңды сураймын деп Аллах Тааладан жакшылыкты суроодо дагы, жакшылыкты чектөө, андан көптөгөн Аллах Тааладан жакшылык суроону жана Аллах Тааладан жамандыктан коргонуч тилегенде дагы ошол күндүн жамандыгынан жана андан кийинки келе турган күндүн жамандыгынан коргоону сурады. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана хадисте бекер айткан жок. Эгерде ушул хадистеги айткан 3 нерсе кимде ким табылса, пайгамбар айтат: "Кааннама хайза дунья би хазафириха". Бул дүйнөдөгү эң бактылуу, эң бай адам деп айткан. Демек, адам баласы ушул 3 нерседе ар бир таң атканда аманчылыкта, тынччылыкта таң атуу, ар бир адамдын өзүнүн үйү, өзүнүн өлкөсү, мекени, жеринде тынччылык болуп турган бул Аллах Таала тарабынан берилген чексиз байлык, бакыт. Ал эми адамдын андан кийинки ден соолугу болсо, ал эми бир күндүк азык оокаты болсо деди. Азыркы учурда карап отурсаңыз, Аллах Таала сиз менен бизге балким бир күндүк эмес, бир жумалык, балким бир айлык, балким бир жылдык камыбыз менен жашап атабыз. Бирок дагы деле Аллах Таала тарабынан берилип аткан неематты баалабай, барктабай, бактылуулукту, ошондой байлыкты күтүп жашап жүргөн адамдар бар. Издеп жүрүп жашоо адамдар. Бирок Аллах Таала берген мүмкүнчүлүктү, Аллах Таала тарабынан берилген бактылуулук, байлыкты тебелеп, тепсеп жүрүп, бирок кайсы бир убакыттар, жылдар өткөндөн кийин аркага көз чаптырып, өткөн күндөрүм эң бактылуу күндөрүм экен, эң бай күндөрүм экен деп өкүнүч менен ал күндө балким ата-энеси жанында болгон, бир туугандары жанында болгон, балдары, балким жубайы, балким жакын, эң жакын адамдары, жакшы адам көргөн адамдары жанында болгондугун убакыт өткөндөн кийин түшүнүп билип калган күнгө жеткизбестен, ар бир күндү мусулман адам эң жашоомдогу бактылуу күн деп жашоого аракет кылуу керек дейт. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул күндөгү Аллах Таала тарабынан берилип аткан неематка шүгүр кылууга, фасбахал мулку лиллах дегенде, бул ар бир адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мүлк хакыйкатан лиллах, чындыгында ар бир Аллах Таала тарабынан берилип аткан чыныгы мүлк ээси бул Аллах экендигинде. Аннал мулка лиллахи мулкан вал вилаятан. Чындыгында чыныгы падышалардын падышасы болгон чыныгы ээси бул Аллах Таала дейт.
وإذا قال العبد ذلك واعتقد بقلبه خرج من قلبه تعظيم المملوك الدنيا ثم أتبع ذلك بحمد الله. Шындығында чыныгы мүлкесі Аллах деген кезде ар бир адам өзүнүн бул дүйнөдөгү эйлик кылган нерсесине жана Аллах Таала тарабынан берилген нематты түшүнүп сезген кезде бул дүйнөнүн муктаждыгынан, бул дүйнөнүн кажетинен адам баласы Аллах Тааланын улуулугун, Аллах Тааланын кадыр баркын сезүүгө Аллах Таала мүмкүнчүлүк берет dedi. فأتبع ذلك بحمد الله. Мына ошондуктан дагы пайгамбарым хадиске улайла Алхамдулиллах деп Аллах Таалага мактоо айтканга, кимдир бирөөгө байлык, кимдир бирөөгө бийлик берсе, албетте бул Аллах Таала тарабынан берилген немат деп аны этикад кылууга ал мүмкүнчүлүк берет. Мына ошондуктан Алхамдулиллах деп айтканды үйрөттү дейт. ذلك على نعمه الكثيرة لا تحصى. Чындыгында Аллах Тааланын нематтарын сизге бизге берип аткан нематтарын чексиз экендигин, аны эсептеп бүтүү мүмкүн эмес экендиги жөнүндө Аллах Таала кабар берип, ин та'уду ни'маталлахи ла тухсуха. Чындыгында Аллах Таала тарабынан берилген нематты эгерде эсептей турган болсоңор, аны эч качан аягына эсептеп бүтпөйсүңөр, эсебин чыгара албайсыңар деп Аллах Таала Куранда кабар берген дейт. Алхамдулиллах. Аллах Таалага мактоолор болсун дейт. Чындыгында мактоо Аллах Таалага сиз менен бизге берген нематтарына берсе дагы, ал нематтарга жетелек болсок дагы Аллах Таалага мактоо айтылат. Мына ошондуктан шариатта хамд менен шүкүрдүн айырмасына келгенде Аллах Таалага мактоо ал чексиз мактоо айтылат. Ал эми Аллах Таалага шүкүр кылууда болсо, Аллах Таала сиз менен бизге берип аткан нематты көрүп, билип, сезип, ошол нематка шүкүр кылуу деген мааниде. Демек, алхамду аам мина шүкүр. Чындыгында шүкүр кылууга караганда Аллах Таалага мактоо айтуу, Аллах Тааланы даңктоо, Аллах Таалага шүкүр кылуудан дагы мааниси өтө чоң жана терең экендигин көрсөтүп турат. Андан жогоруда айткандай эле ла илаха иллаллах келимесин Аллах пайгамбар саллаллаху алейхи сиз менен бизде ар күн сайын жүрөгүбүз менен эстеп тура тургандыгы. Вахдаху ла шарика ла. Анын шерики жок, жалгыз экендиги. Аллахтын барлыгы бирлигине ыйман келтирүү, ар бир жан жүрөгү согуп турган жанга бул керек нерсе экендиги жана ал ошол нерсеге муктаж экендигин пайгамбар саллаллаху алейхи баса белгилеп өттү дейт. Ва хуа аля кулли шайин кадир. Чындыгында Аллах Таала бардык нерсеге кадыр кудуреттүү зат деди. Аллах Таала эмнеге кадыр десе, ва хуа кадирун аля ихяхи ба'да маматикум ва иқабикум аля ишракикум бил аусани ва гайри залика мимма арада бикум. Чындыгында Аллах Таала өлгөндөн кийин кайра тирилтүүгө, Аллах Таалага ар кандай нерсени шерик кылгандан кийин тоба кылып Аллах Таалага жалгыздыгына кайтууга дагы, Аллах Таала тобаларды кабыл кылууга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берген зат дейт. Рабби асалука хайра ма фи хазал йом ва хайра ма ба'да деп айткан кезде, эми кимдир бирөө ушул эле хадисти эгерде таң атканда деп айта турган болсок, ошол эле хадисти күн кечкиргенде болсо, асбахна дегендин ордуна амсайна ва амса мүлку лиллах деп Аллах Таалага Кудайга шүкүр, алхамдулиллах, Аллахым өзүңдүн ушул жардамың менен, өзүңдүн коргонучуң менен биз кеч киргиздик, Аллахым өзүңдүн чыныгы мүлкеси сенсин деп Аллахка чыныгы дагы бир мүлктү тапшырууга адам баласына ушул эрте менен кечинде зикирге асбахна дегендин ордуна эгер кечки зикирди баштай турган болсок, тагыраак айтканда асыр намазынан кийин шамга чейин асбахна ва асбаха мүлку лиллах ва алхамдулиллах деп айтуу бул кечки зикирлерде айырмасы болуп эсептелет. Чындыгында Аллах Таала валаху ма сакана минал лейли ван нахар деди. Чындыгында Аллах Таала эрте менен кечиндеги бардык болуп аткан нерселерди Аллах Таала тарабынан айтылган нерсе экендиги. Мына ошондуктан бул жерде хайри ма фиха дегенде ошол күндүн жакшылыгын өз ичине камтыгандай эле түн кирген кезде араб тилинде лейла дегенде ва шарри ма ба'даха дегенде, демек түндүн жамандыгынан жана мындан кийинки келе турган түндөрдүн жамандыгынан сактагын деп Аллах Тааладан коргонуп сураган дейт. Ва аузу бика мин шарри хазал йом деп атканда, демек Аллах Тааладан а'тасиму бика тавалал лейли ван нахар дейт. Эртели кеч Аллах Таала өзүңдүн коргонучуң алгын деп.
айткан дейт. Демек бул эртең менен кечки зикирлердин дагы бир пайдасында биз жогоруда аятал күрсүнү айтып өткөндөй эле, эгер кимде ким эртең менен аятал күрсүнү окуй турган болсо, ошол күн батканга чейин, эгер кимде ким кечки зикирлерде аятал күрсүнү окуса, Аллах Таала таң атканга чейин ал адамга Аллах Таала атайын бир периштелерден болгон бир коргоочуну алып берип, ал коргоочу аны ар кандай шайтандын жамандыктарынан, азгыруусунан Аллах Таала өзү асырап, Аллах Таала өзү сактап кое турган чоң бир немат. Мына ошондуктан эртең менен кечинде окула турган зикир исти'ада биллахи мин шарри нафсихи ва сайyiati амалихи ва дуа бизалика фи сабахи вал масаи ва индал манам деди. Чындыгында адам баласы Аллах Тааладан коргонуу сураганда өзүнүн нафсинин жамандыгынан, амалдын жамандыгынан жана Аллах Таалага дуа кылып, жалынып, жалбара турган нерсени үйрөттү дейт. Эртең менен кечинде кала берсе жатар учурда дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын зикирлерди айтып жатканга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ушул нерсени үйрөтүп өттү дейт. Чындыгында бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадистеги айткан нерседе жогоруда айткандай эле жалкоолуктан жана кор болгон карлыктан сактаган деп айткан. Демек, адам баласынын бул жашоодогу күнүмдүк жашоодо башыбызга ар кандай нерселер келип калыш коркунучу бар. Мына ошондуктан жаш кезде балким эч нерсени байкабай, билбей жүрүшүбүз мүмкүн. Мына ошондуктан адам алдуу күчтүү болгон кезде, адам эч кимге муктаж болбогон кезде, башкаларга катуу болуп, башкалардын дагы бир көңүлүн ооруткан учурлар болгон менен, бирок эртең бир күн келгенде бул дүйнө кайтар дүйнө. Балким алдуу күчтүү убагында адамда кээ бирлерге зулум кылып коюшу мүмкүн. Кээ бирлерге адам баласы балким анын акысына кирип, анын укугун тебелеп койгон абалдар болушу мүмкүн. Бирок ошондуктан Аллах Тааладан кор болгон карлыктан сакта деген кезде, ал адам баласы ошол бирөөнүн кордоп коюудан, бирөөнүн акысын, бирөөнүн укугуна кирүүдөн дагы этият боло турган. Себеби зулум акыбети бар бир караңгылык. Бул дүйнөдө дагы, кабырда дагы, эртең акыретте дагы караңгылык алып келе турган нерсе. Мына ошондой эле учурда васуил кибар дегенде, адам жаш өткөн сайын кор болгон карлыктын ичинде адам өзүнүн ден соолугу эле эмес, балким ал адам акылынан дагы азып калышы мүмкүн, алжып калышы мүмкүн коркунучтары бар. Мына ошондуктан адам баласынын толук акыл эс менен өтүүсү дагы Аллах Таала тарабынан берилген чоң немат. Кээ бир адамдардын акылсыз болуп калгандыгы, акылын жоготкондугу, балким жаш өтүп улгайганда алжып калгандыгы дагы бул Аллах Таала тарабынан берилген бир бале, бир түйшүк экендиги пайгамбар мына ошондуктан ал нерседен, ал ошондой жаман нерсе болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам коргонуу сурагандыгында турат. Демек, адам баласынын акылын ала турган нерселер дагы шариятыбыздагы жана буга чейин биз көп баяндап айтып өткөн эле, шариаттагы зарыл болгон 5 нерсенин ичинде адамдын акылы дагы, акылды сактоо, адам Аллах Таала, акыл дагы Аллах Таала тарабынан берилген аманат нерсе экендигинде турат. Мына ошондуктан азыркы кезде адамдын акылына доо кете турган нерселер, ичимдиктер, Аллах Таала тарабынан алкоголдук нерселердин бардыгы шариятыбызда арам кылынгандыгы, демек адамдын акылына доо кете турган нерселер бардыгы толугу менен арам кылынгандыгы, адамга акылына зыян доо жеткизе турган нерселер. Ошол эле учурда адам баласы адамга акылына доо кетире турган нерсе болгондуктан арам кылынган деген кезде, балким адамдар жегенди, ичкен нерсе гана арам кылынганда адамдын акылына доо кетет деп түшүнүп калышы мүмкүн. Жок, бул жерде мадди эмес, маанавий нерсе дагы өз ичине камтылат. Тагыраак айтканда, биз жеп ичкен нерсе, акыл Аллах Таала арам кылынган жаман нерселер эле эмес, биз көрүп аткан, биз күбө болуп аткан, биз угуп аткан жаман нерселер дагы адам баласынын акылына терс таасирин тийгизет. Мына ошондуктан азыркы ушул учурда, ушул заманда сиз менен биздин ушундай бир технология, соц тармактары өтө бир кенен жайылган учурда дагы адам баласынын сыноо, ар бирибиздин колубуздагы уюлдук телефондон дагы адамдын акылына доо кете турган жаман нерселерди, жаман адеп ахлактуу көрүнүштөрдөн тыйылуу керек. Себеби дегенде адам баласынын акылына сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет, доо кетет. Ар кандай бир мыкаачылык жөнүндөгү нерселерди көрүү, бир бузуку нерселерди көрүү, адам баласынын эртеңки ошол нерсе адам баласынын, айрыкча өспүрүмдөрдүн акылына доо кетет дагы. Эртеңки күндө ошол бир кылмышкерлердин, ар кандай бир мыкаачылардын, бир адам кейпиндеги бир жырткычтардын келип калуусу коркунучу бар. Мына ошондуктан адам баласынын акылын сактоо деген кезде ал биздин көзгө көрүнгөн нерселер эмес, бизге баягы айтканда материалдык эле нерсе эмес, бизге ошол жашообуздагы аң сезимибизге, үрп адатыбызга, маданиятыбызга, биздин адеп ахлагыбызга терс таасир алып келе турган нерселерден дагы тыйылуу керек. Бунун негизинде азыркы учурда ошол биздин мамлекет тарабынан дагы ошондой жаман нерселерди коюудан, жана жаман нерселерди
көрүүгө тыюу салып аткандыгы дагы бул да болсо биздин ошол азыркы улут катары, бир мамлекет катары, өлкө катары, өлкөнүн келечегин, кийинки муундун бул аманатты улантууда жана бунун эгемендүүлүктүү, түбөлүктүү болуусуна кайсы бир деңгээлде шарт түзүп аткан нерселер, буга теш таасирин тийгизе турган нерселерди алдын алып аткандыгы адамды сүйүндүрө турган нерсе. Мына ошондуктан ар бирибиз бул нерсеге туура кабыл алып жана тескерисинче колдоп, бул нерсени башкаларга дагы туура түшүндүрүүгө ар бирибиз милдеттүү. Себеби дегенде ар бирибиз үчүн өлкөбүз, улутубуз аманат. Буну кийинки муунга өткөзүп берүү, буга кыянаттык кылбоо керек. Себеби буга кыянаттык кылуу бул Аллах Таала тарабынан берилген чоң бир нематка кыянаттык кылуу болуп эсептелет. Мына ошондуктан ар бир адам өзүнүн тазалыгы, ал адамдын жаман нерселерден Аллах Тааладан коргонуч сактап аткандыгы, ал адамдын келечектеги кор болгон каарлыктын тескерисинче адам баласынын өзүнүн бактылуу каарлыгы жана адам баласы өзүнө эч кимге кор болуп, эч кимге зар болбогон абалда жашоо кечирүүсү демек Аллах Таала тарабынан берилген эң чоң нематтардын бири. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз ар күнү, ар таң атканда, кеч киргенде, эртең мененки кечки зикирлердин ичинде бул зикирди кошуп өттү. Мына ошондуктан ар бир адам баласы кафаби барикатил асуюфи аля расихи фитна. Бул жерде эми азыр айтылгандай эле мин фитнати дүния деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте зикирде улап өттү. Демек бул дүйнөнүн фитнасынан дагы сактагын деди. Бул дүйнөдөгү фитна дегенде фитна ар түрдүү келиши мүмкүн. Кээде адамдын өзүнүн нафсине болгон, өзүнүн нафси менен күрөшкөн фитна болот. Кээде өзүнүн аял менен болгон фитнасы болушу мүмкүн, балдары менен болгон, же башка бир жакындары менен, же достору менен, дагы айтканда адам кээде барлык менен, кээде жоктук менен, кээде адам баласы байлык менен, бийлик менен сыналып калышы мүмкүн. Мына ошондуктан бул дүйнөнүн негизи жашоодо сыноо үчүн жаралганбыз жана бул дүйнөдөн өтөрдө дагы ошол сыноону жеңүүгө, күрөшүүгө шариятыбыз буйруган нерсе. Мына ошондуктан кээде айта турган нерсе, бул дүйнөнүн фитнасынан адам баласы качып кутула албайт. Кээ бир адамдар бул жашоодогу кээ бир кыйынчылыктардан, башына түшкөн түйшүктөн адам ал нерседен качып кутулам деп ойлойт. Жок. Тескерисинче шариятыбызда ар кандай адам баласына башына түшкөн фитна, түйшүктөн, ар кандай бир кыйынчылыктан күрөш менен жеңүүгө буйруйт. Мына ошондуктан бул дүйнө сыноо болгондуктан бул жашоону күрөш менен гана биз бул жашоонун фитнасынан, бул жашоонун сыноосунан кутула алабыз. Мына ошондуктан бул жерде дагы бир айта турган маселе ал-мурабитуна لا يسألون لقول النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم الليل وخير من صيام الشهر وقيامه إذا مات جرى عليه عمله كان يعمله وجرى عليه رزقه أمن من الفتن. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айткан хадистериндеги маалыматка караганда адам баласы өзү эртең менен кечинде зикирге дайым бекем болуу бул күндүзү кечке бир ай бою орозо кармап, балким ал түнү менен кыям кыла турганга караганда ал үчүн өтө чоң бир азык боло турган, рызык боло турган жана фитнадан аман калуусуна себеп боло турган нерсе деп айткан дейт. Чындыгында адам баласы эртең менен кечинки зикирди адам баласы өзүнүн жан азыгы деп биле турган нерсе. Анын адам баласы денесине эгерде эртең мененки кечки тамакты жебесе канчалык алсыз болгон сыяктуу эле адам баласы эртең мененки кечки зикирди толук толтурууда, ошону такай өзүнө адат кылуу бул адам баласынын жан дүйнөсүнүн жандануусуна жана адам баласынын шыктануусуна, жашоодо дайым шамдагай болуп, жеңил жашоо кечирүүсүнө себеп боло турган нерселерден бири дейт. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз сиз менен бизди эртең менен кечки зикирге бекем болууга, адам баласына көз тийүүдөн алдын анда Аллах Таала тарабынан болгон коргонуч менен өзүнү коргонууга, адам баласына ар кандай бир кара дубанын сыйкырдын таасири тиерден алдын адам баласы Кудай Таала менен бекем өзүнө бекемдеп коргонуч кылып, эртең менен кечки зикирди өзүнө адат кылууга буйругандыгында турат. Мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эртең мененки кечки зикирде андан кийинки хадисте Аллахумма бика асбахна ва бика амсайна ва бика нахя ва бика намут ва илейка нушур деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям зикирди үйрөткөн. Жана жогоруда айткан зикирден кийинки эле бул экинчи окула турган зикир Аллахумма бика асбахна ва бика амсайна. Аллахым, бул хадисти имам Бухари риваят кылган, Абу Хурайрадан риваят кылган хадисте айтат: "Кана наби саллаллаху алейхи ва саллям иза асбаха кал Аллахумма бика асбахна ва бика амсайна ва бика нахя ва бика намут ва илейхи нушур" дейт. Имам Бухари риваят кылган бул хадисте, сиз менен бизге жеткизген хадисте Абу Хурайра риваят кылып айтат:
Эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эгерде таң аттырган болсо, Аллахума бика асбахна ва бика амсайна. Аллахым өзүң сенин жардамың менен биз таң аттырдык, сенин жардамың менен кеч киргиздик. Ва бика нахи ва бика намут. Албетте Аллахым сенин өзүңдүн жардам буйругуң менен, балким биз сенин жардамың менен тирилебиз, балким Аллах Таала сенин буйругуң менен биз өлөбүз деген. Ва илайкан нушур. Албетте кайра кайтуу, албетте сага гана барабыз. Албетте бардык тирүү жандын бардыгы албетте өз алдыңа, сенин алдыңа барабыз деген маанини айт. Ва ида амсайна, эгерде кечки киргизген болсо, кечки зикирлердин ичинде айтып атканда, Аллахума бика амсайна ва бика асбахна. Жогорудагынын тескерисинче. Аллахума бика асбахна ва амсайна дей турган болсок, ал эми кечки зикирлерди айткан кезде, кечки зикирлерди айтып атканда, Аллахума бика амсайна ва бика асбахна деп айтуу сүннет экендигин баяндап түшүндүрүп өткөн. Демек, Абу Хурайра жана жогоруда айткандай эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сиз менен бизге эң көп Аллах пайгамбарыбыздын берекелүү пайгамбарыбыздын үгүт насааттарын, хадистерин жеткизген Абу Хурайра риваят кылган дагы эле бул хадисте Кан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юаллиму асхабаху дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн сахабаларын, пайгамбарыбызды көрүп ыйман келтирип сухбатташкан сахабаларга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип айтканды үйрөтөр эле дейт. Ида асбаха хадукум, эгерде кимдир бирөөңөр таң аттырса, фалякул Аллахума бика асбахна ва бика амсайна ва бика нахия ва бика намут ва илайкан нушур деп, ушул Аллахым сенин жардамың менен таң аттырдык, сенин жардамың менен кеч кирдик. Аллахым сенин буйругуң менен биз тирилебиз, сенин каалооң менен биз өлөбүз. Албетте бардык нерсе сага кайтуучу деген, сага кайрадан эле Аллах өзүңдүн алдыңа кайрадан тирилүүчүбүз деп айтып аткан, айткыла деп айтар эле дейт. Ва иза амсайна фалякул, эгерде кимдир бирөөңөр кеч киргизген болсо, кечки зикирлерге ушул эле Аллахума бика амсайна ва бика асбахна ва бика нахи ва бика намут ва илайхин нушур деп айтканды адат кылып үйрөтөр эле деген. Демек, бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сиз менен бизге риваят кылган хадисте, Тирмизинин дагы риваят кылган хадис келген. Ушул эле хадисте ушул эме айтып келген. Ошол эле лафз ибн Хиббандыкында болсо, якул иза асбах Аллахума бика асбахна ва бика амсайна ва бика нахи ва бика намут ва илайкал масир деп айткан дейт. Ибн Хиббандын чыгарган хадисинде, Абу Хурайра айткан хадисте жогорудагы мааниси бардыгы эле бир, ва илайкал масир дегенде албетте кайтып бара турган жерибиз Аллахым сага гана таандык дегенди айткан дейт. Ал эми лафз ибн Суннидинде эртең менен кечке окулган хадистерде Ибн Сунни Абу Хурайра айткан хадисте ида асбахтум факулу Аллахума бика асбахна ва бика амсайна ва бика нахия ва бика намут ва илайкан нушур деп көптүктүр менен айткандыгы жөнүндө хадис келген. Демек, бул Насаиден келген хадистердин маанисин ала турган болсок дагы, башка китептерде келген риваяттарды алганда дагы бир аз балким айырмасы болгону менен экөөнүн мааниси бир болгон зикир болуп эсептелет. Мына ошондуктан Аллахумма бика асбахна дегенде жараткан өзүңдүн гана жардамың менен, өзүңдүн берген нематың менен гана биз таң аттырдык деген. Ва адракна сабах, демек ушул таңга жеттик. Ва бика амсайна дегенде Аллах Таала өзүңдүн сенин гана бизге берген жардамың менен ушул кеч кирдик. Аллахым өзүң таң атканга чейин өз коргонучуң менен, Аллах Таала өз жардамың менен бизди коргогун деген мааниде ушул дуаны айтканды үйрөткөн. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته كيفية الارتباط القوي بالله. Шындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол сахабалардын өзүнүн үммөтүнө ушунчалык пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир абалда, ар бир учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүн ойлоп тургандыгы, үммөткө ушул кызыктар болуп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын үммөткө үйрөткөндүгүндө турат дейт. Себеби дегенде бул хадистин, бул зикирлердин мааниси ошол үммөттүн ар кандай кыйынчылыктарды, ар кандай бир сыноолорду, түйжүктү алдын алууга жардам бере турган зикирлер болгондуктан пайгамбарыбыз сахабаларына, өз сахабаларына үйрөтөр эле дейт. Жана ар бир мусулман адам Аллахтын ыйман коргонучуна, ошол жан дүйнөсүнүн шыктандыра турган, жан дүйнөсүн жандандыра турган
зикирлерди дайым толтуруп жүрүүгө пайгамбар саллаллаху алейхи адат кылдырар эле дейт. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи дагы өзү эрте менен кечинде калтырбастан бул зикирлерди окуп жүргөндүгү дагы сиз менен бизге үлгү сабак кылыш үчүн дейт. Себеби дегенде пайгамбарыбыз Аллах Таалага эң жакын болгон зат болсо, Аллах Таалага эң таква зат болсо, албетте ал Аллах Таала тарабынан шек күмөнү жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи Аллахка эң жакын, Аллахтын олиясы болсо, Аллах Таалага эң жакын пайгамбарлардын бири болсо, бирок эмне үчүн эрте менен кечинде дайым пайгамбар саллаллаху алейхи бул зикирди өзү дагы айтып жүргөндүгү жана сахабаларга дагы үйрөткөндүгү сиз менен келе турган, сиз менен бизге окшогон үммөткө сабак болуш үчүн кылгандыгы, сиз менен биз үчүн ушул хадистерди, ушул зикирлерди үйрөтүп калтырып кеткендигинде турат. Себеби дегенде бул зикирлерге, бул дуаларга, бул эрте менен кечинде окулган зикирлерге пайгамбарга караганда бул үммөт көбүрөөк муктаж боло турган, бул үммөткө көбүрөөк зарыл экендиги, пайгамбардын кала берсе ошол сыйкырдын таасир эткендиги, пайгамбар саллаллаху алейхи сыйкыр таасир этип ооругандыгы дагы ушул үммөт үчүн ооругандыгы, ошол үммөттүн ооруганда эртең бул оорудан кантип айыгууну үйрөтүш үчүн Аллах Таала өзү каалоосу менен сыйкырды таасир этип, андан сыйкырдан айыгуунун жолун көрсөтүш үчүн Аллах Таала атайын периштелер түшүрүп, жана ушул зикирди эки сүрөнү Муаввизатайн, Кул аузу бираббил фалак, Кул аузу бираббин насты бир периште пайгамбардын баш жагына туруп, бирөөсү аягына бут жагына туруп, ушул зикирди окугандан кийин бул сыйкырдан айыккандыгы дагы, демек үммөт сиз менен биз үчүн сабак болуш үчүн Аллах Таала пайгамбарыбызды дагы сыйкыр таасир берип ооругандыгында турат. Демек бул зикирди пайгамбарыбыз эрте менен кечинде окугандыгы дагы ал-муслим ятаарраф би шукрил вахибин ни'ам ана ал-лейли ва атрафан нахар дейт. Эртели кеч Аллах Таала тарабынан берилип аткан ар бир нематты моюндай турган, аны түшүнүп биле турган ар бир адам буну баалап, барктап калуу керек, зарыл экендигин түшүндүрөт дейт. Ва тaqrirul haqiqatan wal aqidatul ba'thi ba'da al-maut lil hisabi wal jaza. Жана ар бир адам, uyquga кеткен адам, бул өлүмдүн бир бөлүгү, ар бир таң аткан адам кайра бир өлүп тирилген сыяктуу Аллахка шүгүр кыла турган, жана ар бир адам өлүм хак экендигинде, өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ыйман келтирүү зарыл экендиги жөнүндө ишарат кылат дейт. Ва илайкан нушур, жана сага кайтуу, бардык нерсе сага кайтуучубуз. Ва илайкал масир деген риваятта бардык нерсенин бара турган жери сага таандык деп аткандыгы дагы, демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бул мааниси эмне десе, демек ар бир адам өлүмдү унутпа деген маани дейт. Эртели кеч баары бир өлөбүз. Балким кимдир бирөө өзү кийген кийимин кеч кирген кезде өзү чечкенге балким үлгүрбөй калышы мүмкүн. Балким кечинде өзү чечип жаткан кийимин эрте менен балким өзү кийгенге үлгүрбөй жетишпей калышы мүмкүн. Мына ошондуктан ар бир жаткан турганда ар бир жан Аллах Таала тарабынан берилген аманат экендигинде, ажал айттырып келбейт. Балким ажал келгенде кезек менен келебиз, бирок кеткенде кезек жок экендигинде, ар бир адамдын ар бир күнү жашоосундагы эң маанилүү убакыт экендигин билип баалап жашауга пайгамбар саллаллаху алейхи сиз менен бизди үндөгөн. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала ва илайкан нушур дегенде бул нерсени биз сезип жүрөктөн билип туруу үчүн дейт. Мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул эрте менен кечки зикирлердин эң алгачкысын, эгер эсиңиздерде болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң алгач уйкудан турган кездеги окулган дуасы эмне десе, алхамдулиллахиллади ахьяна ба'дама аматана ва илайхин нушур деп айтып ойгонор эле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, Аллахым сага чексиз мактоолор болсун. Ахьяна ба'дама атана, сиз менен бизди өлгөндөн кийин кайра тирилткен Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун деп, ва илайхан нушур, албетте бүгүн кайра тирилттиң бизди, бирок эртели кеч баары бир кайрадан өлөбүз. Бул жашоо убактылуу гана жашоо экендигин, убактылуу гана бир өмүрүбүздөгү баскача экендигин, бул жашоонун ар бирин жашообуздагы эң бир маанилүү убакыт экендигин баса белгилей турган. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала убакыт адам баласынын жашоосундагы эң маанилүү нерсе болгондуктан Аллах Таала Куранда эң көп касам ичкен, эң көп Аллах Таала өзү ант ичкен нерселердин ичинде Аллах Таала убакыт менен касам ичкен, убакыт менен ант ичкен. Вал фажр ва лаялин ашр деген кезде Аллах Таала таңга касам деген, вал духа дегенде шашкек убактысына касам дегендиги, Аллах Таала вал аср дегенде Аллах Таала аср убактысына касам ичкендиги, вал лейл Аллах Таала түнгө касам дегендиги. Демек Аллах Тааланын Курандагы эң көп касам ичкен нерселердин ичинде адам баласынын жашоосу бул убакыт турат. Демек сиз менен биздин өмүрүбүз убакыттан куралат. Ошондуктан ар бир
күнүбүз эмес, балким ар бир секундубузду Аллах Таала тарабынан берилип аткан немат экендигин сезип билип туруу үчүн Аллах Таала жүрөгүбүздү секунд менен сого турган кылып койгон. Демек сенин жүрөгүң согуп турган болсо, демек сен үчүн Аллах Таала убакыт берип атат. Сенин жүрөгүң токтогон күнү, сенин күнү сууң бүткөн күн, ал бул дүйнөдөн коштошо турган күн болуп кала турган кез. Демек ар бир адамдын жашоосун күн менен эмес, саат менен эмес, балким секунд менен Кудай Тааланы эстеп тура турган, Кудай Таалага шүгүр кыла турган, жана Кудай Тааланы секунд сайын Аллахты эстен чыгарбай турган, жана секунд сайын ошол жүрөгүң согуп аткан жүрөгүң бир убакытта токтоп кала турган абалды эстеп, эстен чыгарбай турган кылып, ва илайкан нушур. Албетте сага бара турган жерибиздин бардыгыбыз бул Аллах сенин алдыңа кайтып бара турган нерсебиз. Эртең Аллахтын алдында суралабыз деген нерсе. Азыркы күндө кичине бир акыл эсиңе толгон, күчүңө толгон бийлик, байлык менен балким адам баласы сыналган кезде ошого чиренип, балким чымырылып, балким Аллах Тааланы унуткан абалда, Аллах Тааланы бизге берген буйруктарын унуткан, Аллах Тааланын кайтарган нерселеринен тыйыла турган абалда тыйылбай турган, балким Аллах Таала тарабынан берилип аткан нематтын Аллахка шүгүр кылбай кала турган шайтан сиз менен биздин өзү менен кошо дозокко алып кеткенге Аллахтан жалынып жалбарып мөөнөт сурап алган шайтанга кул болуп калуудан, адам баласы өзүнүн нафсине азгырылып калуудан сактанууну пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп өткөн. Ошондуктан ар бирибиздин жашообуздун ар бир убакытты Аллах Тааладан жалынып жалбарып зикир менен толтурууга, зикир менен өткөзүүгө, ар бир убакыт бош калган убактыбызды башка нерсе менен эмес, балким сиз менен биздин эртең акыретибизге пайда алып келе турган нерселер менен өткөзүүгө Аллах Таала жардам берсин. Азыркы учурда ар бирибиз өзүбүздү өзүбүз билебиз. Канчалаган убактыбыз ошо колубуздагы уюлдук телефон менен, канчалаган сааттарыбыз, балким канчалаган күндөрүбүз Аллах Тааланы эскерүүдөн, зикир кылуудан, Аллах Таалага нематтарына шүгүр кылуудан азгырып коюп аткандыгы бул анык нерсе. Ошондуктан ал нерседен тыйылуу, ал нерсе балким ал дагы балким бизге турмушта бир зарыл болгон нерсе болсо, бирок ал нерсени акыреттен дагы жогору коюп албастан, акыретибизди, дүйнөнү акыреттен дагы алдын коюп албастан, акырет үчүн дагы амал кыла турган, ар бирибиз жок дегенде өзүбүздү ар кандай бир назардан, көз тийүүдөн, жана көрө албастыктан, жана ичи таарлыгынан коргонууга жардам бере турган, күнүмдүк жашоодогу көзүбүзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн жин шайтандан, жамандыктан кутулууга себеп боло турган зикирлер бар. Мына ошондуктан бул зикирди ар бирибизге адат кылууга жана ар бирибиз өзүбүзгө ушул нерсени, зикирди дайым калтырбастан жана башкаларга дагы үйрөтүүдө жараткан баарыбызга жардам берсин. Дайым пайгамбар саллаллаху алейхи сахаба осуят кылың деп өзү пайгамбарыбызга келип осуят сураганда, сенин тилиң зикир кылуудан коркобасын деп пайгамбарыбыз осуят кылгандай, баарыбызды жараткан тилибизди зикир кылуудан тилибизди кургатпаган болсун. Аллах Тааланын өзүнүн сөзү болгон Куран менен алек кылгандардын катарында кылсын.